Урматтуу келиндер, сиздер мусулман келиндерсиңер. Кызматыңарга сөзсүз соо аласыңар. Кайнене разы болбосо дагы Алла разы болот. Сиздин жашооңуз кайнененин колунда эмес, Алланын колунда. Сиздин бейишиңиз кайнененин колунда эмес, Алланын колунда. Ошон үчүн сиз иншаалла жашсыз. Сиз күчтүүсүз, сиз акылдуусуз. Сиз деле ошого кайнененин жашына барасыз. Ошон үчүн мойнуңузда милдеттүү болбосо дагы анын ак батасын алып кое бериң. Кызмат кылып кое бериң. Себеп дегенде ошо сиздин жарыңыз, сиздин сүйкүмдүү күйөөңүздү төрөгөн эне ошол. Бүгүн көп сүйлөп коюшу мүмкүн. Бүгүн орой сүйлөп коюшу мүмкүн. Көбүрөөк сындап коюшу мүмкүн. Эчтеке эмес. Каарылык деп коюң. Айта берет деп коюң. Бирок бетине айтпаңыз. Өзүңүзгө айтыңыз. Айта берет. Болду. Кызматты кылыңыз. Кызматтын аркасында бейиш турат. Ушунча сооп аласыз. Алланын ыраазычылыгын аласыз. Ар бир кызмат кылган сайын Алла таалам сооп берет. Күн сайын кызмат кылган аялдын бактысы күйөөгө кожоюндук кылып аны башкарганда эмес, ага башкарылгандыгында. Кудайым ошондой жараткан. Менин да апам бар, өтүп кетти раматылык. Эжем бар. 3 карындашым бар. 3 кызым бар, урматтуу бир тууганым. Менин да аялчы туугандарым бар. Бирок ошолордун бардыгын күйөөсү башкарганын каалайт элем. Антип ошондо бакыт бар. Күйөөгө моюн сунуш керек. Бирок күйөө арамга буйруса ага моюн сунулбайт, адалга буйруган болсо итаат кылыш керек болот. Күйөөнү кордогон аял эч жерден урмат таппайт. Эгерде аял күйөөсүн урматтаса, күйөөсү урматталса, аял кошуп урматталат. Анан эми кээ бир адамдар бар, аялдар бар, күйөөсүн басынтып турган болсо эле өзүн кыйын сезип басып калат, элдин баары сени жаман көрөт. Аялын урматтабаган аялды эч ким урматтабайт. Аркасынан шылдыңдап күлөт. Күйөөңү дагы эч ким урматтабайт, сени дагы эч ким урматтабайт деген сөз да. Ошон үчүн айыптап андай кылган жакшы эмес. Эгерде күйөөң сени багып атса, анча кемчилиги болсо